Саламатсыңарбы, урматтуу каармандар? Бүгүн сиздер менен биз Жакан жакшабар 2-бөлүм 1-аяттан 11-аятка чейин сүйлөшөбүз. Галилеядагы Каана шаарында үйлөнүү тою болду. Исанын энеси ошол жерде болчу. Иса да шакирттери менен бирге тойго чакыртылды. Шарап жетпей калганда энеси Исага шараптары түгөнүп калыптыр деди. Исага сен экөөбүздүн ишибиз эмне? Аял, мен убам али келе элек деди. Энеси кулдарга ал серге эмнени айтса, ошону кылгыла деди. Ошол жерде жүйүттөрдүн тазалануу расмисин аткарууга арналган 2-3 ченем суу баткан 6 таш идиш турган эле. Иса кулдарга идиштерге суу толтургула деди. Кулдар идиштерге мелт калт кылып суу толтурушту. Андан кийин аларга эми сузуп алгыла да той башкарчыларга алып баргыла деди. Алар алып барышты. Той башкаруучу шарапка айланган суудан татып көргөндөн кийин күйөөнү чакырып, элдин баары дегенде шараптын жакшысын беришет. Коноктор кызып калгандан кийин начарын беришет. Сен болсо шараптын жакшысын ушул убакка чейин сактап коюп турсуң деди. Ошентип Иса Галилеядагы Канада өзүнүн эң алгачкы кереметин жасап, өзүнүн даңкын көрсөттү. Ошондо шакирттер ага ишенип калышты. Иса бардыгын кыла алчу. Бул Исанын эң эле биринчи керемети эле. Иса көптөгөн кереметтерди кылган. Ал кереметтердин бардыгын жаза турган болсо, анда бул дүйнөгө кетип батмак эмес. Бирок Исанын ким экендигин ачык көрсөтө турган кереметтер жазылган эле. Исанын шакирти Жакан өзүнүн китебинде кайсы бир эле кереметтерди жазып калтырган болчу. Иса көптөгөн кереметтерди кылган. Бирок эмне себептен Жакан ченелүү эле кереметтерди тандап алып жазды? Анткени ал кереметтер Исанын ким экендигин көрсөтмөк. Иса Каана шаарына үйлөнүү тойго барды. Анткени шакирттери менен ошол тойго чакыртылган эле. Исанын энеси дагы ал жакта эле. Бул кереметтин максаты шакирттер Исанын ким экендигин таанып билиш керек эле. Иса ал бардыгын кыла алчу. Ошол жерде той болуп жатканда шарап жетпей калды. Качан биз ушундай окуяларды окуганда эмне себептен Иса сууну шарапка айландырган деген толтура суроолорду беребиз. Шарап жаман да. Адамдар шарап ичип мас болот. Шарап адамды оолуктурат, шарап адамды бузат деген толтура түшүнүктөр бар. Бул туура. Бирок биз Кудайдын сөзүн окуп жатканда ошол учурдагы адамдардын жашоосу менен, ошол учурдагы адамдардын контексти менен окуганды үйрөнүшүбүз керек. Ал учурда Иса жашап аткан жерде суу ушунчалык тартыш болгондуктан алар шарап жасашкан. Ал шараптын максаты көп эле. Ал шарапталар сууга кошуп да ичишкен. Анткени ар кандай суулар болгондуктан бул адамдын организмине көптөгөн зыян келтиргендиктен ошол сууга алар шарапта куюп коюшкан. Анткени зыяндуу нерселерди ал өлтүргөн болчу. Адамдар ал учурда шарапты суусундук катары, кадимки эле күндө колдонуп турган суусундук катары колдонушкан. Бүгүнкү күндө адамдар колдонуп аткан шарап менен ал шарапты салыштырууга болбойт. Анткени бүгүнкү күндө адамдар мас болуш үчүн, рахаттаныш үчүн шарап ичет. Ал эми ал учурда шарап кадимки эле суусундук катары күндө колдонулган эле нерсе болчу. Ал эми тойдо андан бетер колдонулган нерсе болчу. Бирок алар ошол учурда шарапты кантип ичиш керек экендигин өзүнүн тартиби, жол жобосу бар эле. Бул жакта көй шарап эмес. Ошондуктан Исанын шакирти Жакан ал башка нерсени көрсөткүсү келип атат. Иса да шакирттери менен бирге тойго чакырылды. Биз окуйбуз, шарап жетпей калганда энеси Исага шараптары түгөнүп калыптыр деди. Анткени көптөгөн коноктор келген эле. Иса болсо ал жердеги жашоосунда адам болуп жерге келгендиктен ал өзүн басынткан болчу. Ал өзүн адам болуп келип басынтты. Ал ата энесине баш ийди. Ал ата энесине тил алчак болду. Ошондо ал энесине тил алды. Качан биз ушундай чындыктарды айтып атканда, бул адамдардын акылына сыйбаган нерсе катары көрүшөт. Кантип Кудай адам болуп келди? Ал кантип ошол өзүнүн ата энесине баш ийди? Кудай ата энесине да баш ийеби деген толтура суроолор пайда болот. Бирок ыйык жазуу жооп берет. Ал адам болуп келди. Ал өзүн басынтты. Ал өлгөнгө чейин, айкашкан жыгачта өлгөнгө чейин өзүн басынтты. Иса тил алчак болуп, ал керемет кылгысы келди. Ошондо Иса кулдарга айтты. Идиштерге суу толтургула деди. Кулдар идиштерге мелт калт кылып суу толтурушту. Анан Иса айтты, кайра сузуп алгыла деди. Анан той башкаруучуга алып баргыла. Той башкаруучуга алып барганда ал аны даандап көрдү дагы ал мындай деп айтты. Элдин баары дегенде шараптын жакшысын беришет. Коноктор кызып калгандан кийин начарын беришет. Сен болсо шараптын жакшысын ушул убакка чейин сактап коюп турсуң дейт.
Бирок бул кереметти кулдардан башка, шакирттерден башка эч ким билген эмес эле. Анткени бул кереметтер ошол жердеги тойлордогу катышкан адамдарга жасалган эмес эле. Бул керемет Ыйсанын шакирттери үчүн кылынган эле. Анткени Машаяк гана сууну шарапка айландыра алат. Эгерде биз байыркы келишимди карай турган болсок, Кудай көптөгөн кереметтерди кылган болчу. Бир гана Кудай жоктон бар кыла алат. Бир гана Кудай адам кыла албаган нерсени кыла аларын байыркы келишимдеги адамдар түшүнгөн эле. Иса ушул жактан өзүнүн ким экендигин түшүндүрүш үчүн ал иш менен баштады. Мындай деген түшүнүк бар. Эгерде ошол учурда сен Кудай болсоң, анда далилде деген түшүнүк бар. Эгерде ким өзүн Кудаймын деп эсептеп аткан болсо, анда анын иши жок болгон болсо, анда ал калпычы, ал жалганчы, ал өзүн Кудай кылып көрсөткүсү келген алдамчы экендигин биз билип калабыз. Бирок Иса Теңир өзүнүн Кудай экендигин далилдеш үчүн ал иш менен баштады. Анткени адамдар кыла албаган нерсени кылды. Ооба, биз Жакан Жакшаны окуп атканда биз толтура кереметтерин окуйбуз. Бирок азыр биз бир эле керемети жөнүндө сөз кылып жатабыз. Иса өлгөндөрдү тирилткен. Иса көзү жок адамдарга көз берген. Пес оорулуу болуп ооруган адамдарды айыктырган болчу. Иса 38 жылдан бери шал оору менен ооруган адамды айыктырган болчу. Иса өлүп калган 12 жашар кызды айыктырган эле. Эгерде ушул тизмени уланта турган болсок, Ыйсанын кылган иштер абдан көп эле. Бирок бул кылган иштер анын Кудай экендигин далилдеген. Ошондо адамдар бул ким? Анткени мындай иштерди Кудайдан башка эч ким кыла албайт деп айтышкан болчу. Адамдар Ыйсанын сөзүнө ишенбесе дагы кылып аткан иштерине ишениши керек эле. Ошондуктан Иса өзүнүн ким экендигин көрсөтүш үчүн ал керемет менен баштады. Бул биринчи керемети болчу. Ооба, бизде толтура суроолор бар. Эмне себептен Иса сууну шарапка айландырды? Иса Теңир адамдарды шарап менен бузуш үчүн айландырган эмес. Исанын максаты бөлөк болчу. Ал эми шарап ал учурда адамдардын колдонгон кадимки эле суусундук эле. Биз ыйык жазуудан буга чейин эле Кудайдын эли шарапка кандай мамиле кылыш керек экендигин биз окуйбуз. Ыйык жазууда Левилер китебинде 10-бөлүм 9-10 аятта мынчалып турат. Өлүп калбайын десиңер. Жыйын чатырына киргенде өзүң да, уулдарың да шарап менен күчтүү ичимдикти ичпегиле. Бул силердин укум тукумуңарга түбөлүк калган көрсөтмө болсун. Силер ыйыкты ыйык эместен, тазаны таза эместен айырмалай билишиңер керек дейт. Байыркы учурда эле качан адамдар Кудайга кызмат кылып атканда, аларга буйрук берилген эле. Аларга күчтүү ичимдикти ичүү тыйы салынган. Демек ал учурда шараптар да бөлүнгөн. Суусундук катары иче турган шараптар болуп бөлүнгөн болчу. Бирок башында эле Кудай тараптан көрсөтмө берилген. Силер өлүп калбайын десиңер. Качан сен жыйын чатырында Кудайга табыныш үчүн келгенде, силер шарап менен күчтүү ичимдикти ичпегиле деген Кудайдан буйрук келген болчу. Анткени Кудай айткан болчу: силерде түбөлүк укум тукумуңарга кала турган бул көрсөтмө болсун. Силер ыйыкты ыйык эместен, тазаны таза эместен айырмалай билишиңер керек деген. Ошол учурда адамдар эки түрлүү адамдар болгон. Акылсыз адамдар болгон. Анан адамдын денесине пайдалуу боло тургандай өзүнүн ченеми менен күнүмдүк жашоодо колдонгон адамдар болгон. Шарап адамды шылдың кылат. Күчтүү ичимдик адамды оолуктурат. Буларга берилгендердин баары акылсыз. Демек, Иса жашап аткан учурда Израиль элинде ошол шарапты иче турган өзүнүн тартиби бар болчу. Эгерде ошол тартиптен ким ашкан болсо, андал шылдың болгон. Эгерде ал күчтүү ичкиликке берилген болсо, ал оолуккан. Ал эми Кудайдын сөзү алардын баары акылсыз деп эсептеген. Ал эми накыл сөздөр 21-бөлүм 17 аятта: оюн күлкүнү жакшы көргөн адам жакырданат. Ал эми шарап менен майды жакшы көргөн адам эч качан байыбайт деп айткан болчу. Бул көрсөтмө мурун эле бар болчу. Ал эми накыл сөздөр 23-бөлүм 20 аятта: шарап ичип мас болгондордун, этке ашыра тоюп алгандардын арасында болбо дейт. Демек ал учурда даана так көрсөтмө бар эле. Эгерде сен шарап ичип мас болгондордун арасында болсоң, этке ашыра тоюп алган адамдардын арасында болсоң, анда сен жакырданасың, анда сен акылсыз болосуң деген эле. Ал эми накыл сөздөр 23-бөлүм 30 аятта: алар керейли кечке шарап ичип отургандар, алар күчтүү ичимдикти жакшы көргөндөр. Анткени ал жакта көзү канталаган ким, онтогон ким деп баарын айтып келип туруп, анан аягында алар керейли кечке шарап ичип отургандар, алар күчтүү ичимдикти жакшы көргөндөр деп көрсөткөн эле. Ал эми ошол эле 23-бөлүм накыл сөздөр 31 аятта: шараптын кызарганына, чөйчөктө көбүргөнүнө, мелтирегенине караба.
Демек канча шарап сени өзүнө тартып жатса дагы сен караба, сен ага берилбе деген ушундай көрсөтмөлөр бар эле. Ал эми накы сөздөр 31-бөлүм 4-аятта падышаларга шарап, мырзаларга күчтүү ичимдик ичкенге болбойт деген болчу. Эмне үчүн? Анткени мыйзам чыгарган адамдар, элди башкарган адамдар ичкилик ичип алган болсо, анда акылсыздык менен башкармак. Мына шарап жөнүндө Кудайдын сөзү ушинтип айткан болчу. Ал эми Иса Теңир ал жактагы шарапты айландырып жатканда, бул кадимки деле адамдын жашоосунда суусундук катары иче турган ичимдик эле. Бирок кеп анда эмес эле. Кеп сууну шарапка айландырууда эле. Кеп кантип суу шарап болуп калды. Муну кантип кылды Иса? Эгерде сууну шарапка айландырган болсо, деги ал ким деген суроо пайда болуш керек болчу. Ооба, чын эле бул ким? Шакирттер үчүн көрсөтүлгөн керемет эле. Анткени биз ошол 2-бөлүм 11-аятында Иса Галилеядагы Канада өзүнүн эң алгачкы кереметин жасап, өзүнүн даңкын көрсөттү. Ошондо шакирттер ага ишенип калышты. Анткени Исанын максаты анын шакирттери Исанын ким экендигин таанып билиш керек эле. Жакандын жакшы кабарында жогоруда айтканыбыздай көптөгөн кереметтер, көптөгөн Исанын улуу иштери жазылган. Иса кулдарга буйрук берип, кулдар кандай укса ошондой аткарышты. Акырында алар Исанын кереметин көрдү. Эгерде ким өзүнүн жашоосундагы көйгөйдү Исага ишенип тапшырса, анда ал сөзсүз чечилет. Анткени Иса көйгөйдү чече алат. Көйгөй чечилиш үчүн Иса кандай айтса, ошондой аткарыш керек болот. Ал эми Исанын кылган кереметин көргөн адам ал ишенет. Анын ишеними бекемделет. Ишеним менен Исага кайрылганда, анын айтканын ким аткарган болсо, ал адамдар керемет көрүшөт. Анткени Исанын кылган иштери адамдардын Исанын ким экендигине ишениш үчүн жазылат. Урматтуу каармандар, эгерде сиздер чын деле Исанын ким экендигин билгиңиз келсе, анда жөн гана Иса, сен кимсиң? Өзүңдүн ким экениңди мага ачып берчи деп адам чын жүрөгүнөн кайрылган болсо, анда сөзсүз ал адам анын ким экендигин тааныйт. Анткени Иса өзүнүн ким экендигин таанытканга кызыктар. Анткени Исаны тааныган адам гана ал төөлүк өмүргө ээ боло алат. Демек, Исаны тааныш үчүн анын кылган иштерин, анын кереметтерине көңүл буруш керек. Бүгүнкү күндө дагы Иса өзүнүн улуу иштерин кылып келе жатат. Канча деген адамдардын жашоосун өзгөрттү. Күнөөдөн бошоно албай калган, бүттү, мен болбой калдым, мен жашоом талкаланды, мен барар жерим тозок деген адамдарды үмүт берип, жашоосунда керемет кылып, куткарып, өзгөртүп, бутуна тургузуп койгондор көп. Исанын кылганын көрүп, ал Теңир турбайбы, ал куткаруучу Кудай турбайбы деп таанып калып, жашоосун ага арнагандар көп. Кайсы бирлери бүттүм, сенин өмүрүң аз эле калды, анткени сенин ден соолугуң талкаланды дегенде, Иса ден соолук берип, айыктырып, керемет кылып койгондор бар. Иса жөн гана жерде жашап кеткен адам эмес. Ал бардыгын кыла алуучу Кудай. Кудай сиздерге батасын берсин. Исанын Кудай экендигин, куткаруучу экенин таанып билгенге Кудайдын батасын тилейм. Амин.